Мына тиш дарыгерinin бөлмөсүндөмүн. Эшиктен кире бергенде көңүлүм көккө көтөрүлдү. Ак халат кийген дарыгер, ак үстөл, бардык буюмдар адамга нур менен үмүт берип тургандай. Коркунучу да, ооруганы да түк таасир этпейт. Эң негизгиси жанды эзген оорудан биротоло кутуламын. Канча чыдоого болот? Менин катуу ооруп турганымды көрүп кезексиз киргизди. Амиля болсо сыртта калды. Дарыгер ооруган тишимди акырын карап көрүп, ийне сыяктуу нерселер менен чукулай баштады. Андан кийин колуна дарылдаган бир куралды алды. Мени толгургандай катуу ооругандан орундуктан секирип кеттим. Дарыгердин колун кандай кагып жибергенимди өзүм да байкабай калдым. Тынч отур балакай, чыда, антпесе тилсиз каласың. Могу колундагы нерсе айланып турат деп эскертти. Эмне деген добуш, бул үндөн жөн эле жүрөк да токтоп калчудай. Ооруган жерге тийгенде аргасыздан бакырат экенсиң. Акылачан байке. Чыда, кайталай берди. Анын колундагы дарылдаган оозумдун ичинен коңур жыт менен түтүн чыгып жатты. Бул учактын чаңынан тумчуга баштагансыдым. Дарылдаган үн токтоду. Дарыгер оозума суу чачты да, чайка да түкүрүп ташта деп сол жактагы идишти көрсөттү. Бүтү деп чыдамсыздык менен сурадым. Мен азырынча тишиңди тазаладым. Убактылуу дары коюп үйүңө жиберем. Андан тиш нервинин айланасында коргогон кабаты пайда болот. Андан кийин тишиңе пломба коем. Анан болду. Пломбаны бүгүн коесузбу? Жок, бүгүн болбойт. Тишти дарылаган соң 3 күн өтүү керек. Демек 4-күнү күнү келесиң. Убакытты белгилеп коемун. Дарыгер курал жарактарын жыйнаштыра баштады. Акыркы сөзүн уккан соң отуруп калдым. Кандайчы ал? 4 күндөн кийин. Али бүгүн качып кеткеним үчүн кандай жазалай турганы белгисиз. Керек болсо сейилдөөгө да тыюу салышы мүмкүн. Шаарга дарыгерге дагы келүү тууралуу жада кылса сөз да жок. Мен кайрадан келе албаймын. Азыр эле пломбалап бериңиз. Болбойт бала, шашкан шайтандын иши. Шарты ушундай деди да, бүгүнчө ушу дегендей бала басып кетти. Мен болсо ишти акырына чейин жеткирүүнү чечтим. Эми мени бул жакка эч качан алып келбеши анык. Андыктан да бөлмөдөн чыгып кетүүгө ашыкпадым. Андай болсо тишимди биротоло жуулуп таштаңызчы деп талап койдум. Дарыгерди бул сөзүм катуу таң калтырды. Ашыкпа жигит, 4 күндөн кийин келесиң. Ошол кезде тишиңди жумушун аяктайбыз. Тишти куткарууга мүмкүнчүлүк болуп турганда аны жулуп салуунун кажети барбы? Өтүнөм, жуулуп таштаңызчы. Мен кайрадан келе албаймын. Сен эмне ит өлгөн жерде турасыңбы деп күлдү ал. Канча күндөн бери бул жерге араң келгениме караганда, демек ошондой болуп турат го деген ой келди. Ыйлап сурана баштадым. Байкеси, жулуп эле таштаңызчы, өтүнөмүн. Жулуңузчу. Дарыгерди көз жашым менен ыңгайсыз абалда калтырдым окшойт. Бирок менде башка амал калбады. Бир аз ойлонуп турду да, мага бир башкача жүз менен карады. Өтүнөм, Нагатай. Дарыгер терезенин алдына карай кетти да, бир аз ойлонуп калды. Бөлмөнүн ичинде чымындын учканы билинип турат. Бир аздан соң тиш дарыгери жаныма келип, курал жарактарын ала баштады. Кутусун ачып, ичинен шприцти алды. Көгөрүп айтканга көнбөгөн соң оозуңду ач, укол саябыз. Тиштин кызыл этине чым этип ийне кирди. 5 минуттан кийин оозум муздап катып калгандай болду. Керек болсо тилимди да сезбей калдым. Тим эле дени меники эмес сыяктуу. Чамасы бул ооруну сездирбөөнүн амалы окшойт. Дарыгер колуна кычкач сыяктуу бир куралды алды. Жүрөгүм акактап кетти. Чыдоого туура келди. Бирок тишим ооруган жок. Жашың канчада? Деп дарыгер суроо узатты. Мен ойлонуп үлгүргүчө болбой колумдагы кычкачы менен тишимди тартып алды. Дарыгер терең бир дем алды да кайра тартты. Тишим зыркырады. Мен бөлмөнү жаңыртып акырдым. Дарыгер тиштин жартысын жулуп алды да, калган жарты бөлүгүн ордунда калды. Оозумдан кан аккандыктан таттуу даам келе түштү. Бирок дарыгер тиштин экинчи бөлүгүн да жулуп алды. Түкүрүп ташта, деди ал. Бул оңой болгон жок. Уюган кан эриндеримден сыртка чыгып жатты. Жүз арчың жокпу? Ал деп камкор дарыгерим кездеменин бир бөлүгүн берди. Алкышымды айта албадым, себеби сүйлөөгө мүмкүн болбоду. Ошентип мен эң негизгиси тишим менен коштоштум. Амиля мени эшиктин алдында чыдамсыздык менен күтүп отурган экен. Бирок ал тиш дарыгерине кирбеди.
Мен чыгаар менен дароо автобекетке карай жөнөдүк. Мен сүйлөй албаган соң шеригимдин суроосуна жөн гана башымды ийкеп жооп берип жаттым. Кандай Ильяс, оорубай элеби? Башымды ийкедим. Билесиңби деп сөз баштады. Мен анын ары карай эмне айтарын күттүм. Менин тишим ооруган эмес. Мен сага жалган айткам деп күлүп койду. Сага жаным ачып кетти. Эжең шаарды билбейт. Ал эми Мавлида Нуркалы кызы өзүң билесиң. Сен жакшы баласың, менин үй тапшырмама жардамдашып турасың. Мен бул сөздөрдөн кийин өзгөчө абалда болдум. Менин классташым кандай мээримдүү десеңиз. Мен Амилияга абдан ыраазымын. Эч нерсе дебестен мен аны катуу кучактадым. Өтүп бара жаткан адамдар таң кала карап жатышты. Жол жүрүү билети аркылуу саат 4кө билет алдык. Алдыда бир саат бар. Эгер балдар үйүнөн бизди мектептен эмне кеч келдиңер деп сурай турган болушса, вокалдан сабак алдык деп айтабыз. Биз калп айтканды жаман көрөрүбүздү баары жакшы билет. Ал үчүн ызы-чуу койбос. Курсагым катуу ачып кетти. Тишим ооругандыктан эртеден бери оозума эч нерсе алган эмесмин. Шыдоого туура келди. Эң негизгиси жанымды кыйнаган оорудан арылдым. Амилия болбогондо иштин эмне менен аяктаарын бир Кудай билет эле. Уйкуну ааламдагы эң таттуу нерсе деп бекеринен айтышпаса керек. Уйкусуз өткөргөн бир нече түндөрдөн кийин бул нерсеге чындап көзүм жетти. Айланадагы ызы-чуу да, муздак орундук менин терең уйкуга кетишиме тоскоол боло албады. Автобус келди. Амилия мага жардашып жүрү деди. Аянтта биздин Салмановага келген жашыл автобус турган экен. Эл деле анча көп эмес. Билеттерди көрсөттүк да соңку катардагы орундуктарга жайгаштык. Автобустун ичи жыпжылуу экен. Ал эми көчөдө аба ырайы бузулуп, бороон чапкын башталган. Жылуу жерде Амилия көз кат уктап кетиптирбиз. Чириген адам болбогула. Ойгоңгула, келдик. Көзүмдү ачсам, маңдайымда кара муртчан бир киши турган экен. Кайда экенибизди билбей магдырап отуруп калдым. Эки жакты караган соң автобуста келе жатканыбыз эсиме түштү. Бул акыркы аялдама. Силер кайсы жерден түшүшүңөр керек эле? Мен катуу коркуп кеттим. Амилия да ойгонду. Биздин кыштагыбыз жолдун ортосунда болуш керек. Ал эми Мурутжан ага бизге акыркы аялдамага келгенибизди айтып жатат. Демек биз өзүбүздүн айылдан өтүп кеттик. Жеңим менен терезени кыроодон тазаладым да көчөгө көз жүгүрттүм. Ал жакта капкараңгы. Жүрөгүм катуу сого баштады. Силер кайсы айылдансыңар? Деп айдоочу суроо берди. Салмановаданбыз деп Амилия жооп берди. Кайда бара жатасыңар деп кайрадан сурады. Айттык го Салмановага деп шеригим жинденип кетти. Кандайча айдоочунун көз карашы өзгөрүп таң калганын жашыра алган жок. Биз мында турабыз. Үйдө ата-энелерибиз күтүп жатат. Шаарга жумуштарыбыз менен барганбыз. Билет сатып алдык да ушу автобуска отурдук. Уктап калыптырбыз деп Амилия жалган сүйлөп жиберди. Айдоочу бизди каңгыра баштар деп ойлоп милицияга тапшырып жиберүү үчүн мындай деди. Эмне, биз айылдан өтүп кеттикпи? Айдоочу терең күрсүндү. Шайтан алгырлар, көзүңөр барбы? Силер башка автобуска отуруп такыр башка багытка кетип калдыңар го. Үстүмө муздак суу куюп жибергендей болдум. Башка жакка? Амилия оозу ачылып туруп калды да чындап ыйлап жиберди. Анда биз бүттүк, курудук. Мен дагы өзүмдү өзүм кармай албадым. Эмнеге мындай болду? Ошол кезде көз алдыма дайыма кыйкырып жүргөн Мавлида Нуркалы кызы, өзү менен бирге алып жүргөн ачкычтардын тобу менен башыңа уруп жиберүүгө даяр болгон Райфа тарбиячы келе калды. Бизге чынында жаман боло турган болду. Болду, токтоткула көз жашыңарды. Өтүп жаткан машинелер көп. Токтотсоңор шаарга чейин ала кетет. Ыйлагандан иш бүтпөйт. Убакытты текке кетирбей жолго чыккыла да машиналарды тоскула деп айдоочу бизди машинадан чыгарды. Менин эр жүрөк шеригимди бирөө алсыратып койгондой токтоосуз ыйлап, менин ан сайын жанымды эзди. Райфа эжем бизди эмне кылат? Ильяс, кантебиз эми? Эмне унчукпайсың деп мени сүйлө дегенсип түртүп койду. Убакытты текке кетирбегиле. Мен гаражга барышым керек. Эй, силерге айтып жатам. Айдоочу бизден кутулууга шашты. Агатай, сиз бизди шаарга алып бара албайсызбы? Ары карай Салмановага бир нерсе кылып өзүбүз жетербиз деп үнүм жаңырып чыкты. Ал менин колумда эмес, мамлекеттин машинасы менен
Баш оогон жакка айдап кете албаймын деп колун силкеди. Силер үчүн сөгүшүш алчудай алым жок. Байкашыңар керек беле? Мен мынча күйөөчү майды кайдан табамын? Мени үйдө да күтүп жатышат. Бекер убактымды албагыла кана. Бирөөлөр токтосо керек силерге. Агатай эгерде бирок ал мага андан ары сүйлөөгө мүмкүндүк бербеди. Төшкүлө, жүрө албаймын мен. Бара албаймын. Автобусту от алдырды. Гаражга жетип үлгүрүшүм керек. Дөңгөлөгүң жарылып калсын деп Амиля жиңденгенден кыйкырып жиберди. Автобустун эшиктери жабылды да бизди белгисиз жерге таштап кете берди. Биз шаарга барчу чоң жолдун боюндагы бир айылда экенбиз. Анда-санда болсо да фаралары жаркырап машиналар өтүп турганы жакшы болду. Мүмкүн бирөөсү токтоп калар, аба ырайы да бузулду. Суук жел биздин жеңил кийимибизден өтүп үшүй баштадык. Тезирээк бир жылуу машинага отурсак, өтүп жаткан машинелерге биз көпкө чейин кол көтөрүп турдук, бирок эч бири токтободу. Балдар үйүнүн жука кол каптарынан колдорубузга түйүшүп, бармактарыбызды сезбей калдык. Бутубуз да катып калды. Бизге ордубузда туруп, секирип жылынууга туура келди. Жаныбыздан өткөн машинелердин бири да токтободу. Ильяс шаарга кеткен тарапка акырындап баса берелик. Жолдо өтүп жаткан машинелерди токтотуп көрөбүз. Мүмкүн ошондо бирөөлөр токтор деп Амиля сунуш жасады. Жакшы, көрөлүк. Машинелерди кезек-кезек менен токтотуп көрөрбүз. Антпесе менин колдорум катып калды. Сен токтотуп турганда мен колдорумду жылытып турамын. Андан кийин алмашып турабыз. Канкен менен Амиля акылдуу кыз экен. Эгер экөөбүз тең колдошуп турсак, экөөбүз тең үшүйбүз. Ал мындай болуусун каалады да кезектешип жол тосуп, колубузду да жылытып алып жаттык. Амиля, сенин жакшы көргөн саның кайсы? 4. Азыр көрөсүң, 4-чү машина бизге токтойт деп аны үмүттөндүрүп койдум. Айтканың келсин, 4-чү машина эмес, балким 44-чү машина да токтобой кетти. Автобус алып келип таштаган кыштак да алыста калды. Артты карай кете албашыбыз анык. Бороондун адамды аябай турчу түрү жок. Карды бетибизге уруп, оозу-мурдубузду жаап алып бараттык. Аяз дал Райфа тарбиячу сыяктуу чымчый баштады. Ачык жерде суук дагы да катуулады. Чынын айтканда, бул ааламда бизди жылыта турчу эч нерсе жоктой сезилди. Машиналардын да өтүшү азайгансыды. Айлана капкараңгы, ал эми бороон күчөгөндөн күчөй берди. Ильяс, менин күчүм калбай баратат. Ушул жерде тоңуп кала турган болдук. Амиля бул сөздөрдү эриндери көгөрүп ыйлап айтты. Манжаларым эч нерсеси сезбей калды. Менин жашымды сүрчү, Ильяс. Анын жаштары бетинде муз болуп тоңуп жатты. Мен акырындап анын бетиндеги муздарды алып таштадым. Менин да нымдалган кирпиктерим бири-бирине жабыша баштады. Суук, бүткүл аалам суук. Чиркин, апам жанымда болгондо гана өзүнүн жылуулугу менен, назиктиги менен бизди гана эмес, бүтүн жер шаарын жылытаар эле го. У жан чочутар үндөн биз бир аз үнсүз туруп калдык. Амиля каргоо тура калды. Карышкырлар деп шуураган эле. Сөзүнүн аягын ызгаар алыска алып кетти. Жакын жерден угулган бул үндөрдөн каныбыз катып тургандай болду. Жүрөгүм токтоп, бүтүн жаным менен кыялымды шумдук бир нерсе тоңдуруп койгондой. Мурун башкалардан карышкырлар тууралуу далай эңгемелерди уккам. Андыктан абдан коркунучтуу болду. Тур качалык деп шеригимди ордунан тургузайын дедим. Тура албаймын. Буттарым катам шилтебейт. Ыйлап отуруп Амиля мени кармап алды. Таштап кетпечи. Өлгүбүз келбейт. Чынында жараткан биздин карышкырларга жем болуубузду каалайбы? Биздин ата-энелерибиз барбы, жокпу, карышкырларга баары бир. Алар балдар үйүнүн балдарын да аяшпайт. Алар тобу менен келип адамдарга чабуул жасайт. Атам баягыда айтып берген бир окуя эсиме түшүп кетти. Аялы менен күйөөсү түндө машинелеринен түшүп, айылды көздөй жөө кетиптир. Бара турчу жерлерине чейин бир аз бар экен. Алдыларынан күтүүсүз карышкырлар чыгыптыр. Күйөөсү аялын ак кайыңдын бутагына чыгарып жиберип, өзү чыгууга үлгүрбөй калат. Карышкырлар аялынын көзүнчө эч нерсени калтырбай жеген экен. Аял таң атканча бактын үстүнөн түшпөй отурат. Адамдар аны түшүрүп алып үйүнө алып барат. Көз алдында болгон окуядан кийин анын чачтары бир түндө агарып кеткен экен. Анын үстүнө оорулуу да болуп калыптыр. Жан чочуткан коркунуч менин кол бутумду кыймылсыз калтырды.
Карышкырлардын угулган үнү барган сайын жакындап жатты. У дем алуум кыйындап, ал дарманым калбагандыктан мен да тизелеп отуруп калдым. Апаке, атаке, жардамга деп шуурап өзүмө жакын жандарды чакырдым. Амилянын да үрөйү учту. Ошондо ушинтип өлөбүзбү? Эч ким биздин сөөгүбүздү таба албайбы? У деп жырткычтар жакын жерден уулуду. Жол боюнан бизге карай жакындап калган машинанын жарыгы көрүндү. Кудайым ай, бул биздин куткаруучубузбу? Болгону токтобой өтүп кетпесе болду. Бул биздин акыркы үмүтүбүз. Бар күчүмдү жыйнап бутума турдум да жолдун ортосуна чыктым. Жүргүнчү мени байкаса да ылдамдыкты азайтпады. Темир тулпар жаныбыздан өтүп кетти. Биздин акыркы үмүтүбүз өтүп кетти. Кара деп карда отурган Амиля кыйкырып жиберди. Бурулуп артты карасам, машина өтүп кетип баратып токтоду. Эми артка берип бизге жакындаган экен. Терезеден бир чоң кишинин башы көрүндү. Тезирээк машинага отургула. Амилянын бутуна турушуна жардамдаштым. Эшикти ачып орундукка араң отурдук. Аллага миң мертебе шүгүр, биз кутулдук. Биздин абалыбызды көргөн ага көпкө чейин үнсүз отурду. Биз кичине жылынып, жан кире баштаганда аталык кейип менен камкор болуп, ким мындай түндө чоң жолдун боюна чыгат? Мындай аба ырайында ээси иттин да талаага кое бербейт. Кайдансыңар силер? Салмановадан. Массага, бул жака кандай келдиңер? Амилия дагы эле коркконунан өзүнө келе албай отурат. Сүйлөөгө эч дарманы жок. Андыктан суроолорго мага жооп берүүгө туура келди. Шаардан адашып башка автобуска отуруп, такыр башка жакка кетип калыптырбыз. Бизге чогуу бир жерде ойгондук. Айдоочу бизди түшүрүп жиберди да кетип калды деп муруттуу кишиге болгон ачуумду жашыра албадым. Ошондойбу? А силер шаарда эмнеге өзүңөр жалгыз жүрөсүңөр? Ата энеңер кайда? Ушул кезде мен кичине үнсүз туруп калдым, бирок башка амал жок. Чындыкты айтууга туура келди. Биз балдар үйүнөнбүз. Тишимди дарылатууга келгенбиз. Тишим курттап ириңдеп кеткен экен. Катуу ооруду. Мени шаарга эч ким алып келгиси келген жок. Андыктан качып чыктык. Мунассага, муну кара. Менин да балдар үйүнөн бир таанышым бар болчу. О дүйнөгө эрте кетип калды. Өзүн сактай албады байкуш. Ата ойлонуп калды да сөзүн ары карай улантты. Силер кандай жанкечтенсиңер? Тишиңерди убагында тазаласаңар мындай болбойт эле. Ооба, өз күнөөмдү мойнума алдым. Өмүр ушундай балам, деп тамагын бир кырып койду. Оорулуу тиштин зыяны көп. Аны дарылоо да кыйындан кыйыны. Аны жулдуруп салып гана кутуласың. Адамдарда да такыр кереги жоктору бар. Алар коомго бир гана зыян алып келет. Андай адамдардан эч пайда жок. Андыктан балам, чирик адам болбогула. Адам деген тиш эмес го. Ал кандайча чирик болушу мүмкүн деп таң кала сурадым. Чоңойгондо түшүнөсүң, деди ал. Силердин жолуңар болду. Мен Борборго бара жатамын. Баары бир Салманова аркылуу жүрөмүн. Силерди үйүңөргө чейин жеткиремин. Азырынча уктай бергиле. Эми кайдагы уйку? Карышкырлардын уулуганы али кулагыбыздын түбүндө турат. Чириген адам тууралуу табышмак да тынчтык берер эмес. Машина балдар үйүнүн 2 кабаттуу имаратынын алдына келип токтоду. Күзөтчү ошол замат жетип келди. Келдиңерби качкындар? Дароо топторуңарга карай жүргүлө деп бизге добушун көтөрдү. Биздин ага күзөтчү менен бир нерселерди сүйлөшүп туруп артыбыздан кыйкырды. Кошкула эми, эч качан качпагыла. Бейтаныш ата кетип калды. Эшиктен бизди түнкү кызматкер Флёра эже тосуп алды. Саат 12ден ашып кеткен. Ал Амилия экөөбүздү группага чейин алып келди, бирок андан мурун ашканага алып келген. Тез эле чайнекти кайнатып, бизге сүт кошулган чай куюп берди. Жибектен тигилген баштыгынан үйдүн нанын алып чыкты. Ал киши кээде ушу баштыгына бизге үйүнөн бир нерселерди бышырып салып келип берер эле. Рахмат эжеке, биз чынында аябай ачка болдук. Сиз болбосоңуз биз эмне кылат элек деп алкышыбызды айтып жибердим. Эх, бардык тарбиячылар ушундай мээримдүү болгондо го, деп Амилия да кошумчалап койду. Биз эртеден бери наар тартпадык. Тарбиячы Райфа силердин тамагыңарды башка балдарга берди. Качкындар ансыз да күн көрүшөт, деди. Жегиле, уялбагыла, деп нанды бизге карай жакындатып койду. Силер мектепке барбаган соң Мавлида Нургалы кызы чуу чыгарды. Бир жакка телефон чалды.
Ой, эртең эмне болорун билбеймин. Баардыгы жакшы болсо балдар. Ичибизге бир нерсе кирген соң акырын барып бөлмөбүзгө жатып алдык. Уйку дароо келбеди. Эсиме кайрадан карышкырлардын улуганы түштү. Анын үстүнө бир суроо жанымды жай алдырар эмес. Эртеңки күнү бизге эмне болоор экен? Жылаңайлык муз үстүндө чуркадым. Түшкү тамактануудан соң баарыбызды жыйындар залында чогулсун деген тапшырма келди. Бардык 5 топ тең жыйындар залына багыт алышты. Бири-бирин түрткүлөшүп, көңүлдүү сүйлөшүп келе жаткан балдар. Жакшы спектакль болот. Тезирээк орун алуу керек. Эмне болуп болду экен? Билбеймин, эч кандай майрамдери жок сыяктуу. Ал жерге барууга көңүлүм тартпады. Өзүм эмне болоорун эстетип койдум. Амиля да өз бөлмөсүнөн чыгаар эмес. Мектептен Алия эжеме кандай качып кеткенибизди, кайда болгонубузду, башыбыздан өткөндөрдүн баарын айтып бергенмин. Ал урушкан жок. Менин оорудан кандай кыйналганымды өз көзү менен көргөн эле. Жооп берүүгө туура келет. Жүрү залга, деди ал мага. Барбаймын. Качып кеткенибиз үчүн урушат. Мен баарынын алдына кызарып тургум келбейт. Бирок силерсиз баары бир башталбайт, деп Алия эжем көндүргүсү келди. Жүр, антпесе мага да жаман болот. Сен кандай кызыксың, эже? Бир тууганыңды ал жерге барууга мажбурлап жатасың. Түшүнгөн жокмун сени. Мен айттым го барбаймын деп. От алып кеттим. Ансыз деле бардык эртеден бери Амилия экөөбүздү жаман көздөрү менен карап жүрүшөт. Бизди карап күлүшүп, качкындар деп шылдыңдап жатышат. Ошол кезде бөлмөгө Райфа тарбиячы жүгүрүп келди. Карагылачы буларды кайсы жерге жашынганыңарды. Тез арада залга баргыла, деп түкүрүгү чачыраганча кыйкырды. Эжемди карап туруп дагы сүйлөндү. Сен бир тууганыңды жактап турасыңбы? Эч нерсе эмес. Мен көрсөтөм силерге. Эмне карап турасыңар? Баскыла. Дал ошондой абалда Амилиянын бөлмөсүнө да кирип барды. Ал жерде ызы-чуу катуу чыкты. Бир аздан соң ал менин классташымды желкеден сүйрөп сыртка алып чыкты. Эжем, мен, Амилия үчөөбүз тарбиячынын артынан жөнөдүк. Жыйындар залына киргенге чейин башыма кандай гана ойлор кирип чыкпады дейсиң? Бизди күтүп турган жаза маза берер эмес. Баарына даяр болдум. Залдын ичи жырт-жыйма. Балдар да, тарбиячылар да башталышын чыдамсыздык күтүп отурушуптур. Залга кирер менен бош орун издеп эки жагымды карай баштадым. Тигине тетиги жерде 3 бош орун бар экен. Жүрүңүздөр, деп эжеме сунуш кылдым. Кайда? Сен бүгүн сыйлуу орундасың, деп Райф эже менин колумдан кармап алды да сахнага алып чыкты. Амилия биздин артыбыздан келди. Эжем жанагы бош орундардын бирине отурду. Балдар үйүнүн директору Мавлида Нургалы кызы биринчи катарда отурду. Бизди көрөр замат өңгү түсү өзгөрүлүп, жан алгыч көргөндөй болду. Амилия экөөбүздү сахнанын так ортосуна чыгарган соң Райфа эже өзүң майдаңдагы баатырдай сезди. Албетте ушундай бир маанилүү ишти аткарды го. Мына качкындар келди. Булар атайын чакырмайынча келбеген өзгөчө жандар. Залда отургандар кат-кырып күлүп берди. Бир гана Алия кызарып кетти. Ыйлап жибербеш үчүн эринин катуу кысып отурду. Кана айткыла. Качууну ким уюштурду? Бул нерсеге кимдин оюна келди? Шаарга эмнеге бардыңар? Угуп жатабыз, деп тарбиячы сурак кыла баштады. Экөөбүз тең ооз ачпаган соң Райфа тарбиячы ого бетер ачууланып кетти. Ал өзүн өзү кармай албай мага жетилип келип, кулагымдан чоюп: Айт кана, эмне талкан жутуп алдыңбы? Кулагымдын катуу ооруганына карабастан үндөбөй турууга аракет кылдым. Эми ал Амилияга асыла баштады. А сенчи, шайтан алгыр, эмне унушпайсың? Убактты созбой айт. Бизди Райфа тарбиячы канча кыйнаса да эч бир сөз айтпадык. Мавлида Нургалы кызы да бир орунда отура албады. Тык-тык басып сахнага чыкты. Анын түрү эми менин кезегим. Мен жакындасам болду. Булар дароо сүйлөп жиберет, деп тургандай. Эмне, эч нерсе айтпайбыз деп сүйлөшүп алгансыңарбы? Деп директор бозоргон жүзүн Амилияга бурду. Жакшы, мен силер сыяктуулар менен биринчи ирет кездешип турган жокмун. Колонияга жиберемин. Дароо бардык чындыкты айтып бересиңер. Колония деген сөздөн жүрөгүм токтоп кала жаздады. Жок, булар бардыгын билмейинче тынчтанбайт. Бирок сөздү ким баштайт? Ойлоп көрсөм, Амилиянын чымындай да күнөөсү жок. Ал болгону мага жардамдашты. А мен эмне үчүн азап чегүүм керек?
Жок, эмне болсо болсун, баардыгын өзүм айтып берүүм керек деп чечтим. Карагылачы буларды, директорду да угайын деген түрлөрү жок, деп Райф эже чыракка май тамызып залдагыларды карады. Анда колонияга кетүүнү каалап турасыңарго? Мавлида Нургалы кызы бизди жомоктогу арам жыландай арбап сүйлөтүүгө аракет кылды. Директордун сөздөрү жанымды муз менен тоңдуруп, качуубуздун себебин айтууга мажбур кылды. Эже, бизди эч кандай жиберүүнүн кажети жок. Баарын өзүм айтып берем. Абдан жакшы, кана айт баарын, деп директор менин сөзүмө кулак салды. Дишимдин ооруганынан чыдамым калбаган соң шаарга өзүм барууну чечтим. Бирок мен шаарды жакшы билбеймин. Амилияга кайрылып жардам суроого туура келди. Ал мени менен бирге барууга макулдугун берди. Дишимди жулдурган соң автобекетке келдик. Акыры шашып жатып туура эмес багыттагы автобуска отуруп кетип калыптырбыз. Жолдо карай уктап кетип, башка бир чоочун айылдан ойгондук. Автобустун айдоочусу бизди түшүрүп салган соң бир мээримдүү ата бизди ушул жерге чейин алып келип таштап койду. Дагы да ошол тиш, сен эмне 2-3 күн чыдай алган жоксуңбу? Такыр эле башыма мингизип алган экенмин силерди. Баары бир нерсе талап кылышат. Силер 100 адамсыңар, а мен бирөөмүн. Мавлида Нургалы кызы тарбиячыдан ашып ачуулана баштады. Мен сурап жатамын, Ильяс, сен эмне тишиң ооругандан өлүп кетет белең? Эми катуу ооругандыктан чыдоо кыйын болду. Амилия да учукпастан тура албады. Чоңдор бизди күнөөлөп жатканда алар өз күнөөлөрүн сезбей жатканына жаны кашайып кетти. Мавлида Нургалы кызы, сиз тиш ооругандан адам өлбөйт деп жатасыз. Мунун айынан экинчи топтогу баланын бүтүн бетин кескилеп ташташты. Аны да өз убагында эч ким тиш дарыгерине алып баргысы келген эмес эле го. Токтот, деп кыйкырды директор. Карачы шүмшүктүн мени менен айтышып турганын. Сен ким экениңди унутпа, директор менен эсептештүү сен эмессиң. Райф эже да бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарган жок. Сен эмне деп келжирип жатасың, акмак? Сен керек болсо үй тапшырмаңды тыңдап аткара албайсың. Дайыма сага Ильяс жардамдашат. Сен ага алкышыңды билдирмек болуп шаарга алып барган окшойсуң, акмак. Эже адамды анчалык кордоого болбойт го. Баардыгы эле бешке окуп келе албайт. Мен болгону Ильястын жанагы өңдөнүп тырык бет болуп жүрүшүн каалабадым. О, кандай боорукер. Сен эми менин ордума чечим чыгара турган болгонсуң го, бокмурун. Кана, анда балдар үйүнүн директору кылып сени тайындайлы. Баардыгын тамактандыр, кийиндир. Мавлида эже өзүн өзү кармай албай ушинтип кыйкырып жатты. Мавлида Нургалы кызы түрмөдө отурган аялдын кызынан башка эмнени күтүүгө болот? Амилиянын бизге кандай үй бүлөдөн келгенин баары жакшы билет, деп Райф эже да директордон кем калышпай Амилиянын жүрөгүн ооруткусу келди. Менин апама тиешпегиле, кызарып кеткен классташымдын көзүнөн жаш чыгып кетти. Мен бүгүн ага кат жазамын. Бизди кандай кордогонуңарды баарын айтып баарын жазамын. Карачы, Райфа, могу качкындын бизди коркутуп жатканын. Карышкырды канча асырасаң да токойду карап уулуйт, деп бекеринен айтышпаса керек. Эй, акмак, эгер сенин энең жакшы адам болгондо адам өлтүрүп түрмөдө олтурбайт эле го. Биз сени үйүңдөн алып кеткенибизде жада калса нанга зар болуп отурган элең. Бар байлыгың бош бөтөлкөлөр. Сенин бүргө биттериңде кандай болгонун, кийимдин ордуна чүпүрөк чыпырак кийип жүргөнүңдү да эсиңе ал, жетеби? Же дагы эсиңе түшүрүш керекпи? Жалган сүйлөбөгүлө, менде эч кандай бет болгон эмес. Мен биздин качуубузду ушунчалык тереңдеп кетет деп ойлогон эмесмин. Директор бизди өзүнө чакырып урушуп жазалайт да ошону менен бүтөт го дегем. Ал биз менен бардыгынын көзүнчө сот отурумун жасады. Алар ушундайча Амилияны жердин түбүнө киргизе жаздады. Мен мисалы анан апасынын адам өлтүрүп түрмөгө отурганын билген жокмун. Эгер аны балдар үйүнө алып келгенде битип болгон болсо да, аны сахнадан жарыялоонун кандай кажети бар? Амилияны да өзүмдү да аябай аяп кеттим. Балдар үйүнүн бардык балдарынын көзүнчө шагыбызды сындырып ташташты. Эми боор оорунундай кажети жок. Бизди аябастан жазалашат. Баары менин айымдан болду. Мен баарынан кечирим сураймын деп күнөөмдү моюнга алууну чечтим. Эми эч качан качпайм. Баарына бир мен күнөөлүүмүн, өтүнөм. Амилияны жазалабагылачы, анын эч кандай күнөөсү жок. Карачы мунун акылмандыгын. Экөө тең күнөөлүү. Мен сени биринчи жолу көрүп турган жокмун. Директор болуп дайындалганга чейин силер сыяктуулардын
далай менен иштешкенмин. Андыктан бул жерге балдар кандай келерин жакшы билем. Эгер силердин апаңар жакшы адам болгондо 40 жашында өлүп калбайт эле. Спирттик ичимдиктер менен дос болсо керек чамасы. Артынан атаңар да кайтыш болду. Жакшы адамдар узак жашайт. Анын үстүнө артынан канча бала калтырды мамлекетке жүк кылып. Биздин апабыз андай болгон эмес. Бул кыйкырыктан мен жерге салган башымды тик көтөрүп карасам, эжем Алия экен. Ал көзүнүн жашын сүртүп туруп, ата-энебиздин эмнеден кайтыш болгонун айта баштады. Кичине балдардын арасында отурган Зүлфира да ыйлай баштады. Эгер билгиңиз келсе, апабыздын төш белгиси да бар эле. Эгер ал тирүү болгондо. Директор Алиянын сөзүн укпастан бөлүп жиберди. Жетет. Биз силердин апаңарды мактоо үчүн жыйналып отурган жокпуз. Кимдин балдары болгонуңарды биз эбактан жакшы билебиз. Балдар, бир нерсени эсиңерге туюп алгыла. Кимди ким качып, же тартип буза турган болсо, чекесинен сылабайбыз. Кайталаймын, жакшылап эсиңерге сактагыла. Ильяс менен Амилия бир ай бою эч кандай сейилдөөгө чыкпайт. Болгону мектепке түз барып түз келет. Бул эң жеңил жаза. Мойнумдан оор жүктү алгансып, кичине жеңилдеп калдым. Демек, директор бизди колонияга жибербей турган болду. Өткөн жылы бир баланы ал жакка жибергендиктен бизге ошондой болуусу мүмкүн эле. Мавлида Нургалы кызы ары карай сөзүн улады. Кийинки кезде баарыңар артыңардан кеттиңер. Кээ бирөөлөрдү ордуна коюу керек экен. Бизде мурун чоңдор кичинелердин тартибине көз салчу эле. Көрсө бул жумуш бошогондон экен. Ал бирөөнү издегендей отурган балдар жакка карады. Даян бул жактабы? Кана турчу ордундан. Ордунан узун бойлуу колдорун чөнтөгүнө салган бир жаш өспүрүм турду. Бетин сепкил басып, дайыма далдаңдап жүргөн Даян менден 4 жаш улуу. Бирок бизден бир класска гана жогору окуйт. Тарбиячылар да, башка кызматкерлер да аны менен жакшы тил табышат. Башкаларга чач өстүрүүгө болбосо ага болот. Бир нерсе болсо болду. Даян анын эркелигине директордун өзү да көз юмуп келет. Даян үчүн өзгөчө кийимдерди да бөлөк сатып алат. Эмгиче ал балдар үйүндө атаман. Анын алдында тарбиячыларды да укпагандар каздай тизилип жүрүшөт. Ал бардыгы үчүн Даян агай. Угуп жатам сизди, Мавлида Нургалы кызы. Ал өзүн аябай кыйын сезди. Эмдигиче директордун ишенимдүү адамы. Анын кийимдери башкалардыкынан өзгөчөлөнүп турат. Башкаларга салыштырмалуу аны өз баласынан кем көрбөйт. Даян, бул эмне? Деп сурады директор бизди сөөмөй менен көрсөтүп. Жигит тартип начар болуп жатат. Кааласа шаарды көзгө качышат. Тартипта режим да жок. Мен көздөрүнө илбей калды. Мындай болбойт. Кана, могу балдар менен жакшылап сүйлөшчү, антпесе артына кетишти. Түшүндүм, деп Даян башын ийкеди. Мавлида Нургалы кызы сахнадан түштү да шиш такасын такылдатып кетип бара жатып, бүгүнкү спектакльге да өзү чекит койду. Эмесе жакшы, тобуңарга баргыла. Кудай силерди мындай иштерден узак алсын. Качкындарга кечирим жоктугун белгиледи да жылмайып залдан чыгып кетип калды. Балдар өз бөлмөлөрүнө карай жүгүрдү. Кичинекей балдарга кызык керек. Директордун сөзүн кайталап, ха-ха-ха, качкындар. Мунусу акмак. Карачы муну. Алия мен үчөөбүз тең өз топторубузга кеттик. Үй тапшырманы аяктоо керек. Кечки тамактануудан соң биздин топтун балдары кар күрөө үчүн короого чыкты. Таза абада жумуш иштөө жеңил. Аз убакыттын ичинде короонун жарты карын күрөп, бардык карды бир жерге чоң кылып үйүп таштадык да кылган ишибизге канааттанып бир аз отурууну чечтик. Ошол кезде Даян көрүндү. Жанында дагы 3 бала бар. Алар дароо бизге карай бурулду. Жакындаганда мени карап күлүп, ой, биздин качкын бул жакта экен го. Сени көрүү үчүн келе жаткан элем. Менин ишим бар. Жарайт, ыйлактаба, антпесе тилиңди дароо кыскартып коем, деп Даян чоң сүйлөдү. Чындыгында аны менен жакшы сүйлөшүү керек. Бирок мен ага эч кандай жамандык жасаган жокмун го. Мен анын алдында күнөөсүз болгондуктан актангым да келген жок. Мен өзүмдү өзүм коргоону чечтим. Сен эмне үчүн мага эч себепсиз асыласың? Мен сага эмне кылдым? Сен эмне дедиң бокмурун? Өзүңдүн тилиңе ээ боло албасаң ушуну көрмөксүң. Күтүүсүздөн муштуму менен кулак түпкө бир койду. Башым айланып кетти. Даян агай, эмне кылып жатасың? Менин тобумдан бирөө мага болушкусу келди. Бирок бул сөз биздин агатайдагы ого бетер ачуулантты.
Силер бул жерде эмне турасыңар? Тез арада көзгө көрмөй жоголгула. Балким силерди да бир-эки жолу кою керекпи, я? Даяндын бул сөзүн уккан балдар артын карабай качып жөнөштү. Мен, Даян, анын үч досу калдык. Кандай өз күнөөмдү моюнга албайсыңбы? Деп балдар үйүнүн атаманы муштумун түйүп алып сурады. Мен башымды чайкадым. Андан мен сага дагы бир ирет. Катуу тебип жибергендиктен кулап түштүм. Анын жолдоштору Даяндын гана буйругун күтүп турат болбосо мени талап коюуга эки көздөрү төрт. Агай, кана бул мадыра башка көрсөтөлүк. Ой, эмне муну менен кечке алышып жүрмөк белек? Жок, деп аларды Даян токтотту. Мен муну кандай жаза керектигин күн мурунтан эле ойлоп койгонмун. Ха-ха, качкын. Маңкаңды сүртүп ал да кечирим сура. Мен жооп бербедим. Даян мени бетке тепти. Мурдуман кан кете баштады. Сен бул жердеги тартипке мен жооп береримди жакшы билесиң. А сен шайтан алгыр качып кетүүгө дитиң барды. Бул үчүн директор Даянды уруша тургандыгын унутуп калдыңбы? Мавлида Нургалы кызы залда баарынын көзүнчө мага эмнелегени эсиңдеби? Балдар үйүндөгү тартип бузулуп баратат деди. Ал ошо сен сыяктуу малдардын айынан. Билесиңби, ал үчүн сени эмне күтүп турганын, деп кыйкырган соң менин устазым Даян бир нече секунд ойлонуп калды да жанына үчөөнү чакырды. Кана, качкындын ботинкесин чечкиле. Эмне кылып жатасыңар? Мен чечпейм. Биз сенден сурап да койбойбуз. Мен болушунча тырышып жаттым. Мен кармап турамын. Силер ботинкеси менен байпагын чечип алгыла. Токтоткула, кереги жок, суукко. Даян менин карылуу колдору менен кармап турду да анын күчүктөрү эки ботинке менен байпагымды чечип алышты. Карга жыңайлак турганда жүздөгөн мыктардын таманыма кирип жатканын сездим. Бут кийимимди бергилечи, суранам. Бул алардын ан сайын кудуруп жиберди. Эй, качкын, сен эми өз жөндөмүңдү көрсөт. Азыр балдар үйүн бир айланып чуркап келишиң керек, деп кыйкырды Даян. Биз убакытты эсептеп турабыз. Эгер 3 минутада жүгүрүп келбесең, анда дагы бир айланма жасап чуркап келишиң керек, деп. Жүгүрбөйм, буттарым тоңуп калды. Ботинкемди бергиле. Кана балдар, артынан түшүп жүгүрткүлө, антпесе башка жакка качып кетиши мүмкүн. Мен болсо бул жерде убакытты эсептеп турамын. Эмне турасыңар, жүгүр. Качканың үчүн жооп бериш керек. Менде тандоо калбады. Тиштеримди катуу тиштеп алып алдыга карай жүгүрдүм. Балдар артымдан чуркап келе жатышты. Кичине чыдап кой, деп өзүмдү өзүм сооротуп коем. Муздак табанымдан өтүп мээме жетти. Бирок менин чыдоом керек. 3 мүнөттө жүгүрүп барууга тийишмин. Алдымда гараж, анын жанынан кандай өтсөм экен? Гараждын алдында айдоочулар дайыма машинелерин жуушат. Аккан суу дароо музга айланды. Муз үстүнөн кантип жүгүрүп өтөм? Бир секунд ойлонуп калдым. Артымдагылар унутпа, 3 мүнөт, деп кыйкырды. Эмне болсо ошо болсун, алдыга карай жүгүрдүм. Сиз муздун үстүндө жылаңайлак жүгүрүп көргөн белеңиз? Ал кыйын мезгилди эске алуунун өзү коркунучтуу. Үстүнөн жүгүрүп бараттым. Таманы музга жабыша берди. Мен болсо жүгүрүшүм керек. Кичине туруп калсаң болду, экинчи бутуң жерге жабышып калат. Эптеп бутумду жулуп аламын, ары карай ар табанымдын изинде кан калып жатты. Даянга чейин аз калды. Гараждын артта калган, бирок күчүм алсырай баштады. Буттарымды сезбей калдым. Мен кар менен муз дагы эмес, үлпүлдөгөн кебез үстүндө жүгүрүп бара жаткандаймын. Башым айланып, көзүмдүн алды караңгылай баштады. Мен кардын үстүнө жумшак кулап түштүм да эч кандай ооруну да сезбей калдым. Бир жериң ооруп калган жокпу, балам? Апаке, мен сизди аябай сагындым. Эмнеге сен бизди таштап кеттиң? Сенсиз бизге кандай кыйын. Өзүңө кел, уулум. Силердин жаныңарда боло албаганым мага да кыйын. Мага бүгүн оор күн болду. Тирүү болгонумда эч кимиңерди кыйноого жол бербейт элем. Кантсем экен, Кудайым-ай, буттарың катуу ооруп жатабы, уулум? Жок, апаке, ооруган жок. Мен кардын үстүнөн эмес, жыпжылуу жүндүн үстүнөн жүгүргөн сыяктуумун. Ал жүн эмес, балам, менин алаканым. Мен жаныңда жүгүрүп келе жатып, колумду таманыңдын алдына койдум. Сени кыйналбасын деп ушундай кылдым. Рахмат, апаке. Мен сени абдан жакшы көрөмүн. Бизди бул жактан алып кетчи, суранамын. Колумдан келбейт, кулунум. Бирок мен дайыма силердин жаныңардамын. Колумдан келишинче силерди ары карай коргоп жүрөм.
Силерден суранарым, мен силер үчүн уялып, кызаргыдай эч кандай жаман иш жасабай жүргүлөчү. Кош бол уулум, унутпа, мен ар дайым сенин жаныңдамын. Көрсө апам түшүмө кирген экен. Медпункттун төшөгүндө ойгондум. Жанымда медайым Саида эже, бир нече тарбиячы, анан директор турган экен. О, сен бизди катуу коркуттуң го, Ильяс. Директор күлүмдей баштады. Досторуна мындай аяусыз мамиле кылууга Даянга ким уруксат берди экен? Көрөсүң, мен аны сөзсүз түрдө жазалаймын. Буттарың катуу ооруп жатабы? Көзүмдөн сыдырылып жаш агып кетти. Бирок директордун суроосуна жооп бергим келген жок. Эч нерсе болбойт, деди медайым. Эгер тышта дагы бир аз калганыңда аябай кыйын болмок эле. Таманыңды спирт менен сүртүп таңып койдук. Жооп директорду бир аз тынчтандырды. Бирок болгон ишке өзүнүн күнөөсү бар экендигин сезди. Андыктан катасын жаап жаштырып, мага камкор адам көрүнгүсү келди. Ильяс, сага жаңы ботинке сатып алууга кандай карайсың? Жакынкы күндө Уфага баруу пландарым да бар. Сени Борборго саякаттоо үчүн ала кетсем да болот. Мавлида эже менин башымдан сылагысы келип колун созду. Анын жасалмалуулугу менин жанымды жылыта албады. Муну апам көрсө эмне дейт? Мен анын мага жакындашууну каалабай турганымды билдирип оонап жибердим. Мага андан жаңы кийим да, Борборго саякаттоо да керек эмес. Бул убакытта жанымдан эч кимди көргүм келген жок. Жаным сыздап ооруду. Бул оору тиш оору менен таман оорусунан 1000 эсе ашып түштү. Анын чириген тиш сыяктуу жулуп алып таштай албайсың. Жаным ыйлап, жаным сыздап жатты. Мындан оор эмне бар дейсиң?